Министрлер кабинетinin төрағасы Адылбек Касымалиев Юта штатының сенатының төрағасы Стюарт Адамс баштаган АКШдан келген делегация менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө билим берүү, саламаттыкты сактоо, инновациялар, санариптик трансформация жана алдыңкы технологиялар боюнча кызматташууну өнүктүрүү маселелери талкууланды. Мындан тышкары тараптар Юта штатынын бизнес чөйрөсү менен экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүнү талкуулашты. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев кыргыз тарап соода-экономикалык, маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуунун комплекттүү моделин, ошондой эле мамлекеттик органдардын, бизнестин жана мамлекеттик мекемелердин өз ара аракеттенүүсүн иштеп чыгууга даяр экендигин белгиледи. Өз кезегинде Юта штатынын сенатынын төрагасы Стюарт Адамс Кыргызстандын экономикасынын динамикалуу өнүгүп жатканын белгилеп, кызматташууну бекемдөөгө даяр экендигин билдирди. Жолугушуунун соңунда министрлер кабинетинин төрагасы Юта штатынын расмий жана спорттук делегациясын Кыргызстанда 2026 жылдын 31 августунан 6 сентябрына чейин өткөрүлө турган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууга чакырды.